Ишмердүүлүгү менен калктын купулуна толо албай жаткан Кыянбек Сатыбалдиев эми өзүн болбогон пиар менен активдүү иш алып барып жаткандай түр көрсөтүүгө өткөнү жашоочуларды таң калтырууда. Өткөн аптада жергиликтүү ооруканалардын бирин күтүүсүз текшерүүгө алган деген теле берүүдөн соң Сатыбалдиев мырза кайрадан сынга кабылды. Кемчиликтерди айтып койсоңуз, биз билип алайлы, кемчиликтер болсо айтыңыз. Жетектин тажрыйбасы аз болгондо эмнеден баштаарын билбей текшерүүдөн баштайт да. А бүгүнкү күндө медицинанын өзү тарыхы уже калыптанып калган, ал уже кетип атат да. Мисалы, жаманбы, жакшыбы, баары ал организациялар өзүнүн министрлик тармактары менен чоң немеге ээ да. А бирок биздин бүгүнкү күндөгү элет жериндеги жашоо, аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялагандан ошого тете иш аракеттерди жүргүзүш керек да. Өкүлдүн бул сыяктуу текшерүүсүнүн арты алгылыктуу жыйынтык чыгара алган жок. Мындай иш аракеттери кадимки пиар катары каралууда. Анткени облус жетекчиси барган жерде олуттуу жылыш байкалышы керек болчу. Канчалаган мамлекеттик бюджет сапырылып кетип атат. Жандай эмеспи? Бүгүн баягы компьютерде жазылган ошол 90 жылдан берги жазылып калган компьютердеги немелер ушул цифрларын оңдошот, аны муну кылышат, анан процентти коюшат, анан бирөөнүн карточкасын мен эктим дейт, же шалысын мен эктим деп туруп, кандайдыр бир кызыктай bir çoğun mamlaket atçotlar түзүлүп калып атат да. Бул эмне үчүн, ушул бир кресло үчүн өздөрүнүн денесин саткан сойкудай болушу, булар эмне үчүн элге кызмат кылышпайт? Саясатчыларда өкмөттүн облустардагы өкүлчүлүктөрүнүн реалдуу жумуш аткарууга жөндөмсүз экенин белгилешет. Ал эми жергиликтүү элдин нараачылыгына кабылып жаткан Жалал Абаддагы өкүлү боюнча ачык пикирлер айтыла баштады. Эми үчүн мынча укпай отуруп албай, ачык чыгып, мен могул ишин жасап атам, тигил иш жасап атам деп айта албайт. Демек, мындай ошондой жыйынтык чыгарсак болот да, бул жигиттин чындап эле жасаган иши жок, балким. Андыктан облустагы карапайым тургундар өзүнө зарыл болгон учурда гана эфирден активдүү болуп чыга келүүнүн кажети жоктугун, болгону эл үчүн реалдуу жумуш аткаруу зарылдыгын облус башчысына эскертишет. Элди алдаба, мынандай кылып эмне эле баары ошондой ишке турарда мынантип антип мактанышат, ошонун биринен кылбайт. Өзүн өзү мактабай, эл мактасын. Эскерте кетсек, өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиевдин ишмердүүлүгүнө жергиликтүүлөрдүн басымдуу бөлүгү канааттанбай келет. Ал тургай облустагы өкүлчүлүктү жоюп салуу талаптары да туш тараптан айтылууда. Ал эми бийликтин жогорку бутактарынын бул маселеге көңүл кош мамиле кылып жатканы, нараазычылыктардын ого бетер күчөшүнө алып келип жатканын талдоочулар айтышат. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.